Assalamu алейкум. Кудай силерди колдосун, кымбаттуу достор. Микрофондо программанын алып баруучулары Асылбек Бакиров, Гүлайым Жаманкулова. Сиздер бизди радио толкунубуздан күтүп жатканыңыздар бизди абдан кубантат жана толкундатат. Муну бизге келген каттар жана телефон аркылуу байланыштар айтып турат. Биз сиздерге чоң ыраазычылык билдирүү менен салам айтабыз. Албетте, сиздер бүгүнкү берүүдө эмнелер болоорун билгиңер келет. биз менин үй бүлөм радио рубрикасын улантабыз жана биздин бүгүнкү темабыз мындай деп аталат: качан мен чоң эне болгондо. Башкача айтканда, азыр үй бүлөдөгү чоң эненин ролу жөнүндө. Берүүбүздүн экинчи бөлүгүндө адаттыгыдай эле сиздерди руханий ой жүгүртүүгө чакырабыз. Бүгүн биз Кудайдын бийик сүйүүсү жана ошол эле мезгилде Кудайдын калыстыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул тема сиздерди көңүл кош калтырбайт деген ишеничтебиз. Биз сиздерге биз менен болгон жагымдуу мамилени каалайбыз. Ошондой эле кечиңиздер көңүлдүү өтүшүн тилейбиз. Анда эмесе, менин үй бүлөм радио рубрикасы жана сиздер жөнүндө сүйлөшөлү, кымбаттуу чоң энелер. Кымбаттуу чоң энелер, азыр биз силер жөнүндө сүйлөшөлү. Азыркы биздин тездик менен өтүп жаткан жашообузда аялдар 45 жашында эле чоң эне болуп калышат. Бул эч кандай таң каларлык деле окуя эмес. Азыркы чоң энелер сүйкүмдүү, жап-жаш болгон аялдар. Алар өзүлөрүнүн жашоосундагы кайгы, кубанычтан, түйшүктөрдөн али тажай элек. Ал өзүнүн ишин үй бүлөлүк ык менен айкалыштыра билет. Өзүнүн балдарын чоңойтууда көп нерселерди үйрөндү, билди, турмушка болгон көз карашы, ага берген баасы бекемделди. Чоң эне болуу менен бирге аял кишиге дагы бир үй бүлөлүк түйшүк жана кошумча иштер ага жүктөлөт. Үй бүлөнүн ичиндеги чоң эненин түйшүгү оорлой баштайт. Психологдордун көрсөтүүсү боюнча, аялдар үчүн чоң эне болуу мезгили бир топ кыйынчылыктарды туудурат. Эми чоң эне деген кандай болушу керек? Эң биринчи милдет жөнөкөй эле чоң энелик милдет. Үй бүлөдөгү неберелерин тарбиялаган адам. Бул жерде чоң эне жаш балага, башкача айтканда наристеге өзүнүн акылмандыгы, көтөрүмдүүлүгү, тарбиялык ыкмалары, өзгөчө мээрмандыгы менен иш жүргүзө алат. Экинчи милдет бул энелик милдет. Баштагыдай эле өздөрү чоң болсо да энелик мээримди талап кылган балдардын энеси. Бардыгыбызга белгилүү оор, кайгылуу учурларда биз энебизден жардам, жылуу сөз күтөбүз. Үчүнчү милдет негизги аялдык милдет. Бул жерде күйөөсүнүн алдындагы аялдык милдет. Бул дагы үйдөгү бейпил, ыңгайлуу шарт үчүн өзүнчө билгичтикти жана күчтү талап кылат. Өзүнүн эң жакын адамы күйөөсү үчүн аялдын милдети күйөөсүн күтө билүү, аны түшүнүү. Төртүнчү акыркы милдет кайненелик милдет. Бул милдет өзгөчө татаал милдет десек болот. Анткени бул аял өзүнө таптак жакпаган, тааныш эмес үй бүлө менен же бир адам менен мамиле түзүүсү керек. Көбүнчө чоң энелер мындай милдетти жакшы эле аткарып кетишет, бирок бардыгы эмес. Эмне үчүн дегенде, бир милдетти жакшы аткаруу менен экинчи милдет чалара калат, ал эми үчүнчү милдет таптакыр көмүскөдө калгандай. Ошондуктан үй бүлөдөгү чатактын күнөөкөрү чоң эне болгондой сезилет. Ушундай учурга туш болгон чоң энелердин турмушунан эки көрүнүштү мисал кылып алып көрөлү. Биринчи көрүнүш: чоң эне өзүн өзү курмандыкка чалуусу. Мындай чоң эне жогоруда көрсөтүлгөн милдеттердин ичинен үй бүлөдөгү бардык түйшүктү өз мойнуна алган. Мындай милдетти алуу менен ал өзүнүн курбулары менен сүйлөшүү, көңүл ачуу, ал тургай эс алуудан да баш тарткан. Ал дайыма чарчаңкы абалда, дайыма тынчсыз, шашып жүрөт, бирок баары бир эч нерсеге жетишпейт.
ага андан башка киши үй ишин аткара албачудай, баланы бага албачудай сезилет. Акырында ага неберелери, балдары жашоосуна жолтоо болгон керексиз оор жүктөй сезиле баштайт. Ушундан улам бук болуу, тынчсыздануу, көңүл чөгүү, балдарынын жакшылыкты билбегендиги, ыраазы болбогондугу жөнүндө сөздөр чыга баштайт. Белгилүү көрүнүш, чынбы? Ал эми чоң энеден мындай милдетти алып таштаса, ага эч кимге кереги жоктой, бул жашоонун кызыгы түгөнгөндөй сезилет. Ал жакшылыкты, ага болгон жылуу мамилени, неберелерин көз карандылыгын, балдарынын ыраазычылыгын көрбөйт да, сезбейт да. Мындай үй бүлөлөрдө кичинесинен кыжырланып чоңойгон балдар көп болорун психологдор көрсөтүшкөн. Бул балдар дайыма артынан кайтарган, коркутуп үркүтүлгөн, айлана чөйрөсүндөгү нерселерден корккон балдар. Мындай балдар дайыма бирөөгө көз каранды болуп, өздөрүнө жолдош, дос күтүү булар үчүн абдан кыйын болот. Экинчи көрүнүш, чоң эне эрегишчил, тартышуучу, орусча айтканда соперница. Биринчи көрүнүшкө караганда, мында чоң эне өзүнүн жашоосун жакшы, туура уюштурат. Ал эч кайда шашпайт жана баарына жетишет. Чоң эне бул учурда неберелерине жетишээрлик көңүл бурат, жакшы көрөт, бирок ал неберелерин дем алыш күндөрү же каникул күндөрү гана өзүнө алат. Анын күйөөсү үчүн да аялдык милдети жана келини үчүн да кайненелик милдети сакталат. Ушул эле убакта өзүнүн балдары үчүн өзүнүн энелик милдетин аткара албайт. Себеби небересиндеги жетишкендиктерди жана кемчиликтерди ата энесинин күнөөсү деп сезет. Мындай чоң энелер дат таанышпайт, бирок балдарын күнөөлөйт. Мен сага караганда сенин балаңа жакшы энемин деген сөздөр чыгат. Бул чыр чатактын көбөйүшүнө алып келет. Чоң эненин кызы менен же келини менен болгон эрегишүүлөрү башталат. Мунун баары үй бүлөгө да, небереге да тескери таасирин тийгизет. Мындай абалдан чоң эне кантип кутулса болот? Жогоруда көрсөтүлгөн милдеттердин баардыгын аткарса болобу? Ооба, болот. Бирок ал үчүн күч керек. Баардык чоң энелерди эмне бириктирип турат? Чоң эне болуу алардын жаңы милдети. Бул алар үчүн кубанычтын, бакыттын булагы болушу керек. Чоң эне небереге болгон сезими менен балдарына болгон сезимди алмаштырбай, айкалыштыра билүүсү зарыл. Мына ушундай учурда гана ал өзүнчө эркин адам бойдон калат. Демек, баардык жаңы нерселерге түз карап, нукура айылдык касиетин өркүндөтөт. Чоң эне өзүн өзү сынап, сезимин жана жүрүш турушун колго алат. Ошентип жакшы көрүү, эркиндик, тартиптүүлүк өкүм сүрөт. Мындай төрт тарабы шайкеш келген чоң энелер көп. Мындай чоң энелердин колунда алардын мээримдүүлүгү, акылмандуулугу небереге болгон сүйүүлөрүнүн алдында канчалаган неберелер тарбияланып жатат. Акыркы сөз, бири-бириңерди түшүнө билгиле, сыйлагыла, урматтагыла, жана да баалай билгиле. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз.
Эгер сиз биздин радио толкунга жаңыдан гана кошулган болсоңуз, сизге салам айтабыз. Ошондой эле биздин туруктуу угуучуларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. 1 мүнөттөн кийин сиздерди руханий ой жүгүртүүлөргө чакырабыз жана ыйык жазуунун барактарын ачып, Кудайдын улуу сүйүүсү жана ошол эле мезгилде Кудайдын калыстыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул тема бизге өзгөчө жакын. Ошондуктан биз аны толкундануу менен сиздерге сунуш кылабыз. бир 1797 жылы Кавказдагы тоолук уурулардын бир атактуу үй бүлөсүндө уул төрөлөт. Анын атын Шамил деп коюшат. Ал чоңоюп бой жетет. Анын замандаштары анын өтө чынчыл, адилет экендигин жана ал энесин өтө сүйөрүн, ал эми энеси аны бардык жерде коштоп жүрөрү жөнүндө айтышчу. Бир жолу Шамилге алардын согуш лагеринин эң жашыруун сырын бирөө душмандарга билдирип койгондугун айтышат. Жасалган бардык аракеттерге карабастан ал чыккынчыны таба алышпайт. Ошентсе да Шамил мынтип жарыялайт. Эгерде чыккынчы табылып калса, ал бүткүл аскерлердин алдында 100 жолу шапалак менен урулсун. Бир күнү үрөйү учкан Шамилдин кеңешкерлеринин бири ага келип мынтип айтат: "Улуу урматтым, биз чыккынчыны таптык. Ал ким экен?" деп сурайт Шамил. "Ал сенин энең" деп жооп берет кеңешкери. Андан аркы окуя мындайча болду. Шамил 3 күн 3 түн өзүнүн чатырынан чыкпай бекинип алат. Ал 1 мүнөттө көздөрүн жумуп уктабайт, аш да ичпейт. Анын жүрөгүндө эбегейсиз күрөш жүрүп жатты. "Шамил" дейт анын жүрөгүнөн чыккан бир үн. "Сен адилеттүү болушуңду унутпа. Эгерде сен бул буйругуңду аткарбасаң, анда сага эч ким баш ийбей калат." Ал эми анын жүрөгүнөн чыккан экинчи үн мындай дегенсийт: "Ал сенин энең, ушуну унутпа." 3 күн өткөндөн кийин Шамил бүткүл элди чогултууну буйрук кылат. Тактыда отурган Шамилдин алдында бүт денесин титирек баскан энеси тизелеп турат. Ал эми анын жанында желдет турат. Шамил мындай деп катуу айтат: "Өкүм аткарылууга тийиш. Анда эмесе баштайлы. Сен желдет, өзүңдүн милдетиңди аткаргын. Эгер милдетиңди акыркы кулду жазалагандан кем аткарсаң, анда күнөө өзүңдө." Бирок желдет колуна камчысын алар менен Шамил үстүндөгү оор чепкенин чечип, желдетке басып келип мындай дейт: "Мен өз энемдин кан жанынан бүткөмүн. Анын жасасын мен тартамын. Шапалакты менден алгын." Шамилдин жонуна камчы артынан камчы урулуп жатты. 100 камчы урулгандан кийин кансыраган Шамил эс учунан танып жыгылат. Шамил өзүнүн калыстык милдетин ушинтип адилеттүүлүк менен орундайт. Шамил энесине болгон сүйүүсүн ушинтип көргөзөт. Кымбаттуу достор, бул окуяны мен силерге Кудайдын адамга болгон сүйүүсү жана ошону менен бирге калыстыгы жөнүндө чогуу ой жүгүртүү үчүн айтып бердим. Адамзаттын ата теги болгон Адам ата менен обо эне күнөө жасап, өзүн Кудайдан бөлгөндө, адам баласы дароо өмүр булагынан ажыраган. Анын натыйжасында бүткүл аалам бүлгүнгө түшөт. Адам ата менен обо энеге айткан Кудайдын сөздөрүн эстеп көрөлүчү. Жакшылык менен жамандыкты билгизген дарактын жемишинен жебегиле. Эгер муну укпасаңар, силер өлүмгө туш болосуңар. Бирок биздин ата бабабыз Кудайдын сөзүн угушкан жок. Эми Адам ата менен обо эне өлүшү керек болду. Анткени алар Кудай менен мамилесин үзүштү. Бирок жараткан Кудай өмүр берүүчү. Адамдар андан баш тартканына карабай, адамдар ушул кызга өмүрүндө өзүлөрүнүн кетирген каталыгын, Кудайды укпагандыгын, башкача айтканда күнөөсүн сезип жана Кудайга кайрылып келиши үчүн аларга бир аз мезгилге 70-90 жылга өмүр отун калтырды. Күнөө дегендеги эмне? Күнөө бул Кудайсыз жашоо, Кудайга каршы жашоо, өзүн өзү даңктап жана кекирейип жашоо. Ыйык жазууда мына ушундай жазылган: "Ошентип
адам ата менен обо эне өлүшү керек болчу жана адамзат тукумуна күнөө алар аркылуу келгендиктен биз дагы өлүшүбүз керек болчу. Бирок Кудай өзүнүн жараткан адамын өтө сүйгөндүктөн анын өлүмүн каалабайт. Ал эми Кудайдын калыстыгы күнөө үчүн жазаны талап кылат. Ыйык жазууда Тооратта мындай деп жазылган: күнөөнүн жазасы өлүм. Мындай деген суроо туулат: калыстык жана ырайымдуулук маселесин Кудай кандайча чечет? Кудай адамзатты күнөөдөн куткаруунун улуу планын ойлоп тапкан. Күнөө жасаган адамга ыйгарылган жазаны ал өзү алууну чечкен. Ошентип Кудайдын өзү белгилеген убакта ал адам кейпин кийип Ыйса болуп жерге келген жана адамдар менен жашаган. Бул сүйүүгө толгон жердеги кыска гана жашоо болгон. Аны айкашкан жыгачка келген Назареттен Элеон тоосуна чейинки жолунда Ыйса адамзатты өзүнүн түгөнбөгөн сүйүүсүнө ишендирүүгө аракет кылган. Анын назик жүрөгүнөн чыккан сүйүү анын жакшы иштеринен жана сөздөрүнөн көрүнүп турду. Ыйса адамдарды бактылуу жашоого үйрөткөн. Аны адамдар ал убакта азыркы күндө да түшүнбөй жана кабыл албаган сыяктуу эле түшүнүшкөн жок жана кабыл алышкан жок. Ыйса уруп соолуп жаманатталанды, бирок ал өзүнүн кул сыяктуу жоошутту жана өзү эрки менен курмандыкка чалды. Бул жөнүндө ыйык жазууда мындайча жазылган: менден өмүрдү эч ким тартып ала албайт, бирок мен өзүм аны өз эрким менен берип жатамын. Расул Павел өзүнүн галатиялыктарга болгон жиберүүсүндө мындайча жазган: ал биздин Кудай атабыздын каалоосу боюнча биздин күнөөбүз үчүн өз жанын кыйган. Ошону менен бизди азыркы жаман кылымдан куткарган. Адамзаттын күнөөсү үчүн өзүнүн өлүмү менен Ыйса сени жана мени биздин жаратканыбыз Кудай менен элдештирди. Кымбаттуу досум, Ыйса биз үчүн өлдү, анткени биз ага кымбатпыз, анткени ал мени жана силерди сүйөт. О, Голгофтогу айкашкан жыгачтан кандай гана сүйүү жаркырап турду. Кымбаттуу биздин угарманыбыз, радиону өчүрүүдөн мурда сизди күнөөнүн туткунунан куткаруу үчүн болгон сүйүү эрдиги үчүн Кудайга рахмат айтууну каалайсызбы? Жолочумун мен бул дүйнөдө, жай таап алган жокмун мен. Жашоонун маңызы эмнеде, өзүмө суроо берем. Көктөгү жулдуздар карашат, сүйлөгөнсүп мен менен. Canım samat bir nerse izde, Joalamın ben senden. Ham senin kolunda değil, düşünü geldi senden. Caşırgan sırlarındı açtı, canım ırday sağa değil. Çalat sende gana, sonra tuğan baladay. Şüdürün cangırday cerbetine, susuzluk kandırdın sen. Tübölü
çeksiz ırayımındı tınımsız sırdayımın men Ağam senin kolunda dengir Düşünü geldi senden Yaşırgan sırlarındı açtın Canımı da sağa dengir Кымбаттуу биздин угуучуларыбыз, эгерде силерде суроолор пайда болсо же биз менен ой бөлүшкүңөр келсе, бул WhatsApp телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Жана жаңы маанилүү видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн биздин каналга жазылыңыздар. Ден соолукта болгула. Кудайым силерге батасын берсин. Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.